Бул аймакта арстандар үйүрүнүн өзгөчө тобу жашайт. Аңчылыктын чеберлери үй бүлөсү. Минуталык байкабастык өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Жапайы жаратылышта өзү тирүү калыш үчүн башканы өлтүрүү зарылчылыгы бар. Жаңылууга болбойт. Арстандар падышачылыгы. Кандуу душмандар. Руаха улуттук паркы, Танзания. Сазда жаңы жетекчи. Жалгыз эркек арстан ургарчы арстандардын чакырыгынан улам келди. Алар бул эркек арстанды жакшы билишет. Жаш балдарын өлтүрөт деп коркушпайт. Анткени ал алардын атасы. Ал балдары туулганга чейин эле саздын аймагынан чыгып кеткен болчу. Өз менен кошо 3 бир тууганы чогуу. Ал Руаха чоң дарыясын бойлоп буйволдордун иизи менен аңчылыкка кеткен эле. Эми ал өзүнүн аймагындагы тобуна кайра келип кошулду. Анын максаты ээлеген аймактын чек арасын кеңейтүү. Жана ошондой эле саздагы арстандардын санын да көбөйтүү. 6 ай өткөндөн кийин үй бүлө мүчөлөрүнүн саны көбөйө баштады. Жаңы чүрпөлөрү пайда болду. Балдарынын ичинен бирөөсү эркек. Тагдыр ага сыноо даярдап жатат.
Кабатырсыз жаштык кез тез эле өтөт. Кичинекей арстан өспүрүм болуп калды. Анын жыргап жүрүүчү күндөрү саналуу калды. Эркек арстан араң 2 жашка жетти. Бирок күчкө жана каалоого толуп турган чак. Шафкаты ашып ташып турат. Ошондуктан анын кылыктары атасына жакпай турат. Ургачы арстандар менен ойноого катуу тыюу салынган. Бул жолу ал такыр эле чектен чыгып кетти. Сазда 2 эркек арстанга бир орун жок. Күн өткөн сайын үй бүлөлүк мамилелер бузула баштады. Башчы басып өтүүгө болбой турган чектерди белгилеп койду. Жаш эркек арстанга үйүрдү таштап кетүүгө туура келип калды. Апасы болсо ачууланып калган атасын акырын алаксытып кетти. Бул кылганы анын өзүнүн баласын акыркы жолу коргогону. Топтон куулуп чыккан арстан эми жашоонун татаал жолуна түштү. Буга чейин ал сазда коопсуз жашаган болчу. Ал дале болсо өзүнүн үй бүлөсүнүн жытын сезип турат. Топтогулар ушул жерде болуп кетишкен. Куулган арстан аман калгысы келсе, анда үйүрдүн артынан баруу каалоосун жеңүүсү зарыл. Чөбөрүлөр дениз ак күчтүү арстанга эч кандай коркунуч келтирбейт. Бирок келе жаткан көгүмдө ар кандай коркунуч болушу мүмкүн. Өзүнүн тобунан алыстаган сайын баары чоочун сезилет. Арстанга эч ким жооп берген жок. Ал бүгүнкү түнүн жаныбарлардын өлүк эттерин жегиштер менен чок өткөрөт.
Ошентип жакында анын жашоосу өзгөрөт. Бирок бир нерсеси такыр өзгөрбөйт. Саздын 16 чакырым күн батыш тарабы. Руахада азырынча буйволдор оттоп жүргөн чакта жа тобундагы арстандар да ушул жерде жүрүшөт. Булар жөнөкөй эмес, бийликти сүйгөн күчтүү арстандар тобу. Алар дайыма буйволдорго жакын жашашат. Буйволдор кайда барбасын, ошол жер алардын ээлеген аймагы болот. Булардын ургачылары дайыма балдарын ээрчитип алышкан. Ошондой болсо да, ар кандай аңчылык кылып кол салууга даяр турушат. Бүгүн алардын көңүлүн буйволдордун тобунан бөлүнгөн артта калгандар бурду. Картаң жана жалкоо буйволдор өздөрүнө ишенимдүү жана күчтүүдөй сезилет. Алар өздөрүнө көлөкө жер издегендиктен үйүрдөн ажырап калышты. Арстандар кол салууга даяр турушат. Балдары артынан калбай ээрчип алышкан. Көлөкөдө жыргап жатышкан буйволдор кол салуудан коркушпайт. Жаш баласына карап туруп аңчылыкты үйрөнүшү зарыл. Бул кармашуу жалаң тажрыйбалуу аңчылар үчүн гана. Бирөөсү дароо чыга калып, буйволдорду башка шерги тарапка кууп баштады. Ал болсо кайра артка кайтарды. Шашылыштын кажети жок. Анткени жырткычтардын ойлогону буйволдорду алсыратуу. Арстандар тобу курмандыктарын курчап алышты. Кандай гана топ болбосун, арасында картаңыраак жана жайыраак кыймылдаганы сөзсүз табылат. Аны топтон бөлүп алышат. Анан акыры чарчатышат. Качан мүдүрүлүп калгычакты күтүшөт. Арстандар барган сайын буйволго жакындоо менен аны ары-бери кубалашат. Жа тобундагылар чебер өлтүргүчтөр. Ар бир аңчылык жаңы өсүп келе жаткан муунга сабак катары. Жандыктын үнү угулбашы керек. Болбосо башка атандаштары угуп калып, жегенге ашарга келиши мүмкүн. Мындан сырткары балдарын да өлтүрүп салат. Эң алгач балдары жеп баштайт.
Бул арстандар тобунда коргонууну камсыз кылган эркек арстан жок. Ошондуктан балдары безип жүргөн тентек арстандарга каршылык көрсөтүүгө алсыздык кылышат. Алар болсо жакындап келип калды. Үч безери арстан кайрадан сазга кайтып келишкени турат. Алардын экөөсү Баобаб токоюнда калды. А үчүнчүсү болсо ток тобой жолун андан ары улады. Буйволдорду ээрчип барып, ал өзүнүн мурдагы тобундагыларга келип калды. Жа тобундагылар. Үй бүлөлүк топ башчысын саламдашып тосуп алышты. Анын буларга кошулуусу топту ого бетер күчөндүрөт. Баобаб токоюнда калган эркек арстандар өздөрүнүн тобуна жана балдарына кошулганы турушат. Балдары менен чогуу жашаган бул топтогулар Руахадагы эң көп сандагы арстандар тобу. Кайтып келген арстандын кыйкырыгы жаш эркек арстанды тынчсыздандырып жатат. Бул деген башчылыкка ушул безип жүргөндөр талапкер экендигинин белгиси. Ал алардын бийлигине каршылык көрсөтө албайт. Жаш эркек арстан өзүнүн бул жерден кетиш керектигин жакшы билет. Анын топтон чыгарылышы өткөл мезгилге туура келип калды. Анын апасы каарып, топтун башчысы болуп башкарууга жарабай калды. Ал эми чүрпөлөрү дале болсо алсыз. Ошентип чоң Баобаб арстандар тобу аягына чыгып калды. Саздуу аймак. Топтон куулган жана жалгыз калган арстан суу ичүүгө дарыяга жакын басып келди. Топтон сырткаркы дүйнөдө достук жок. Ошондуктан жаш эркек арстанды ар кандай коркунучтар күтүп турат. Ал эми сазда калса, анда бийликтеги атасынын ачуусун келтирет. Ошондуктан жаш арстан дайыма сак болушу зарыл. Кузгундар өлүм жарчысы. Ачкалык коркунучту басып салат. Жырткыч жакындап келатат.
Башка арстандар көрүнгөн жок. Жаш жираф жакында өлгөн. Анын апасы азырынча жыркычтарга таштап кетүүгө даяр эмес. Апасына ушуга чейин жырткычтарды аралыкта тосуп турууга мүмкүн эле. Бирок ал эми ачка калган жаш арстанга туруштук бере албайт. Бул арстан өмүрүндө биринчи жолу жалгыз тамактанат. Эт дагы деле жаңы, ошондуктан ал ар бир тиштемин тамшанып жейт. Саз ага чоң маанилүү сабак берди. Эч качан тамактан аянба деген. Чоң Руаханын дарыясы. Жа тобундагылардын жана буйволдордун үйүрлөрү барган сайын сазга жакындап келип калды. Аларга эркек арстан кайтып келип кошулду. Үй бүлө мүчөлөрү күндүн аптаптуу ысыгынан жашынып турушат. Демек, башкаларга аңчылык кылууга мүмкүндүк беришет. Эржүрөк кескелдириктер жырткычтардан коркушпайт. Себеби арстандар аларды тамак аш менен камсыз кылышат. Чымындар менен. Мындай сонун тамакты кескелдириктер колдон чыгаргысы келбейт. Ошондуктан коркуу дегенди унутуп коюшат. Арстандар өжөр сойлоп жүрүүчүлөргө тийишпейт. Анткени аларга кескелдириктер чымындарды тагыраак айтканда зыянкечтерди жеп пайдалуу кызмат көрсөтүп жатышат. Жирафка аңчылык кылуу мүмкүнчүлүгү дайым эле боло бербейт. Ал үчүн ыңгайлуу учур керек. Эркек арстан менен топтогулар чечкиндүү аракет жасашат.
Кайраттуу жаш арстандар жабырлануучуну кууп жетишти. Эми башчыга да өзүн көрсөтүүгө кезек келип жетти. Колго түшкөн жабырлануучуга жакын келүү менен жырткыч ыңгайлуу учурду күтүп турат. Чечкиндүү сокку урулду. Аңчылыкка акыры кошулган эң биринчилерден болуп эт жешти баштады. Саздан дарыяны бойлоп жогору көздөй 8 чакырым алыстыктагы аймак. Топтон куулган жаш арыстан аңчылык кыла албай жүрөт. Акыркы жолу ал даяр өлүктүн этин жеген болчу. Буйволдор тобуна жалгыз чабуул коюу пайдасыз. Бирок өскөлөң чөптөрдүн арасынан дагы бир буйволдорго аңчылык кылуучулардын караны көрүндү. Бул Баобаб арстандар тобунан чыккан жаш эркек арстан. Баатыр же акылсыз. Анын аңчылыкка эч кандай планы жоктой сезилет. Саздан чыккан арстан тандоо алдында. Ушинтип алыстан эле байкап тура бериш керекпи же өзүнө окшоп жалгыз жүргөн арстанга кошулуш керекпи? Буйволдор кумдуу жээкке чыгып алышты. Бул кылгандыгы туура эмес. Анткени арстандарга мындай абал артыкчылык жаратат. Жырткычтар биригишти. Жаштык энергиясы ташкындап турган кез. Алар үчүн бул биринчи жолку чоң буйвол. Эми алар экөө бирге болуш керектигин билишти. Мындан ары буйволдор кайда барбасын, аларды дайыма ээрчип жүрүү керектигин да түшүнүштү. Эки окшош эркек арстандар мындан ары дайыма биргеликте аңчылык кылышат. Булардын үйүрү жок, үйү да жок. Буйволдордун артынан ээрчип жөнөштү. Бул арстандар топторунан куулганы менен экөө аталары сыяктуу кандуу бир тууган болуп калышты.
Алардын саякаты үмүт менен коркунучту убада кылат. Жана буларды туулуп өскөн жерлеринен алыстатат. Жаш арстандарга Руахидеги дарыяны бойлоп башка дагы жүздөгөн арстандар жашаган аймактарды кыдырууга туура келет. Бул аймактарда жерлерге ээлик кылуу үчүн атаандаштар арасында олуттуу күрөш жүрүп турат. Атаандаштар дарыянын жээктеринде жер талашып согушат. Жаш арстандарга дайыма бирге болуп, бири-бирин ар дайым коргоп, колдоп туруусу керек. Кээ бир мезгилде өз алдынча аракет кылган учурлар да кезигип калат. Мисалы, башка топтун ургачы арстандары менен жолугушкан учурда. Булар азырынча башкалардын ээлеген аймактарына кирүү эмне менен аяктарын билишпейт. Bir жыл өткөндөн кийин саздагы топтон айдалган эркек арстан өзүнө ишенимдүү күчкө толуп жетилип калды. Ал азырынча жалгыз. Башка ургачы арстан менен кезигиш үчүн шергин таштап кетти. Бул байланышы өтө кооптуу. Анткени алардан анча алыс эмес жерде жергиликтүү 3 эркек арстандар турушат. Алар жит аркылуу ургачы арстанды сезип калып, анан аны издеп, чоочун эркек арстанды жолтуруп калышы мүмкүн. Бул эки жупташкан арстандар бардык коопсуздукту унутуп, 3 күн, 3 түн убакыт бирге болушту. Аларды көздөй кожоюндар бет алышты. Ургачы арстандын жыты аларды азгырып калды. Азырынча алар ээлеген аймагынын чегин бузган тайманбас чоочунду жолуктура элек. Бирок бир аздан соң тымызын болгон жашыруун байланышы ачыкка чыгат. Жубайларды байкап калышты. Ургачы арстан кандай жаза болорун жакшы билет. Ошондуктан ызуучуга катышкысы келбей кетип калат. Эми эркек арстандарга ал кызыктырбайт. 3 арстан аябай ачууланып калышты.
Үч эркек арстан ээлик кылган аймагында өздөрүнүн ургачы арстаны менен жолуккан чоочун арстанды кезиктирип калды. Мындайды жазасыз калтыруу такыр болбойт. Алар атандашынын жөнөкөй эместигин сезишти. Анын күчтүүлүгү жана кайраттуулугу сыйлоого татыктуу экенин билишти. Ал буларга олуттуу жаракат келтириши мүмкүн. Бул жолу ага эскертүү менен эле чектелип коюшту. Бул аймак аларга таандык. Чоочун арстан саздагы кагылышуудан тирүү чыкты. Бирок алган жаракаты өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Жарасын караганга убактысы жок. Ал тез бул аймактан алысыраак чыгып кетиши керек. Катуу соккон шамал Руахадан кургакчылыкты алыс айдап салат. Ал туш тарапты чаңдатып салып, пилдерди чогултуп коет. Бул байкуштар учкан кумдардан качып, дарактардын арасына жашынышат. Жаратылыштын өңү түсүн жана арстандардын жашоо ыргагын өзгөртүп, жамгырлуу мезгил келип калды. Саз мындан ары өмүрдү сактап калуучу кеңсе катары кызмат кылбай калат. Руаха өрөөнү кылымдардан бери арстандар топтору бири-бири менен тыгыз байланышып турган өзгөчө бир ажайып орундук. Алардын тагдыры албетте Аллах Тааланын гана колунда. Жа тобундагылар өздөрүнүн үйрөнгөн эле адаттарын мындан ары да улантышат. Тагыраак айтканда, буйволдорду көзөмөлдөп ээрчишет. Руаханын ээн талаларында буйволдор тобу оттоп жүрө берген болсо, демек жа тобундагы арстандардын өмүрү да улана берет. Жырткычтар менен курмандыктын түбөлүктүү ушундай каршылыгы бышыктыкты сыноо менен эки жактын тең күчтүүлүгүн бекемдейт. Баобаб арстандар тобу барган сайын азайып баратат. Руахадагы эң көп сандагы топ эсептелген арстандардан бир нечеси эле калды. Жаштары жаңы топ түзүү үчүн токойдон кетип калышты. Качандыр бир мезгилде чоң топту коргогон ургачы арстан азыр бир кыйла каарып калды.
Ал учурда өзүн да тоюнта албай турат. Жакында эле алган айгелек жаракатынан улам ал аңчылык кыла албай калды. Анын балдары баары өлүп, ал эми акыркысына болсо сүт калган жок. Бул эски доордун бүтүшү. Жана жаңы доордун башталышы. Кайрадан эле ошол саз. Биздин күндөр. Арадан 5 жыл өттү. Саздан куулган арстан үйүрүнө кайра кайтты. Эски тааныштары жок. Алардын ордун күчтүү ургачы арстандар ээлеп алышкан. Качандыр бир мезгилде ушул аймактан куулган арстан күчтүү жана кайраттуу болуп жетилип калды. Эми ал жаңы саздагы топтун жетекчи, башкаруучу деңгээлине жетилди. Ал башынан көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Мындан ары ал өзүнүн арстандар тобун жетектейт. Мурда өзү куулган бул арстан да кези келгенде өзүнүн эркек уулдарын кууп салат. Ошентип ал балдары да Африканын ушундай түбөлүктүү айланпасында калышат. Аларга тагдыры эмне тартуу кылса, ошону көрүшөт. Ийгилик, коркунуч, өлүм же болбосо арстандардын өздөрүнүн арасындагы душмандык туш болобу аны убакыт көрсөтөт. Бул эркек арстандын тентип жүрүшү аягына келип жетти. Эми өз үйү эсептелген сазга кайтып келди. Демек мындан ары өз тобу менен ушул сазда өмүр сүрүшөт. Булардын тобу Руахадагы эң чоң арстандар үйүрү болуп калышты.